Ала Тоо жерибиз ыйык жер. Кылым тараткан касиеттүү кыргыз элибизде табият менен аябай жакын болгон. Күндүзү дагы, түнү дагы касиет менен байланышып, ошол жердеги дары чөптөрдү, алардын кайсыл убактагы түндүзү боло турганын, ошонун ыйык экенин, ошол адамдын ден соолугуна даба экенин билген экен да. Бул тамырчылыкты мен өзүм 12 жашымдан ооругам. Ошондон өзүм чоңунан бар болчу. Ошондай тамыр кармап, дары чөптөр менен, суу менен дарылачу. Мына ошолор жүрөктө калды, кийин өзүм бу жолго түшкөндө ошолорду уладым. Андан кийин китептен илим изилдедим, китептен окудум, аян алдым, ошолор менен анан дары чөптөрдү улантып кеттим балам. Мен көпчүлүгү аян менен иштейм. Мен бала кезден эле келген, бирок мен аны кармабай жүрүп 90 жылдан бери кармадым. Мен ошо аянды кандай алсам, ошол ишим ошондой болот. Кыргызстандын дары чөптөрү өтө көп түрдүү болуп эсептелинет да. Биздин ата-бабаларыбыз бул дары чөптү өздөрүн дарылап алган. Илгери аптека жок болгон, көчмөн эл болгон. Экинчи косметикага колдонгон. Мисалы шакар самын жасап, эндикти осмо кылып, ооздорун боеп, каштарын боеп, анан мал дарылаган колдонгон. Угур кошунду, аттын тизе ооруларына колдонгон. Эрменди, ак кодолду, эрбазинди, музоолор, козуларга ата-бабалар илгери заманда мисалы аллергия оорулары такыр болгон эмес, анткени жана химиялык краскаларды колдонушкан эмес да, боекторду. Азыр пенсиядамын, анан дары чөптөрдү чогултуп, элди дарылаймын. Тамырга карап, кандай оору экенин айтып, ошого жараша чөптөрдү, тамырларды берем. Бири жүрөгүм деп келет, бири бөйрөгүм деп келет, бири ашказаным деп келет, бири төрөбөдүм деп келет. Ошол экөө бирге келет, анын тамырын көрүп, манагын иштейм, шуну менен болот. Бөйрөккө суу көтүп, түшүп кеткен болсо алтын тамыр кетет. Козу кулак бар, зрениеден кеткен болсо козу кулак чайкылып ичиш керек. Биздин кыргыздар биздеги жасаган дарыларга анча барган маани да бербейт же андай ишенимдери жок. Негизи эле биздин кыргыз элибиз таапчылыктарда башкаларда анча кызыгуу жок да. Ушу биздин урууда ушу көп жылдардан бери адамдары дары чөптөр менен дарылап келет. Ушунун үргөнгөндөрүн мен улантып келе жатам. Ар бир эле кыргыздын үйүндө кадимки эле бизде колдонулчу баягындай дарылык касиети бар бизде чөптөр өсөт, бирок анын биз баркына жетпейт экенбиз да. Мындай карап турсаңчы, бизде эрте жаздан баштап кеч күзгө чейин улам гүлдөп, улам жаңыдан чыккан дары чөптөрүбүз көп. Мисалы Коргондо эле алып карасак, жалпыз деп коет. Жалпызды дагы ошол биз чайкатарлы, бизде илгери кыргыздарда ошону 5 түрдүү эме менен кургатып алып иччү экен да. Мен азыр жасап аткан, кылып аткан дарылардын бир 70% атамдын айтуу боюнча кошулмалары, кайсы маалда кылынат, кандай кылат, порошок түрүндө, кайнатма, тундурма түрүндө кылабы, башка кылабы же свежий ичиреби барбы, ошо бардыгы атамдан калган. Жашыман бери дары чөптү жакшы тааныйм. Көп жылдан бери. Атам мергенчи болгон. Мен да мергенчимин. Чаткал талашты мергенчилерден чыгып, атаман көп таанычу элем да. Оорулардын ыракка чейин бүт эле түрүнө кайрылат. Язвалар бар, аллергия бар. Давлением жок кылып алдым. Түшүрүп алдым. Дары чөптөрүнө. Ошого медиктерге айтам да, силерде барбы давлениени жок кыла турган деп. Медиктер да барат да. Сонун аптеканын начальниги да барат. Аптеканы алып жей бер дейм. Жок, сиздики жакшы деп барышат. Мен ошо ковид учурунда алой, лимон, бал үчөө менен
настой жасадым. Мұны менен бір топ кісінің соғына қалдым. Андан кейін 39 чөптің тамыры менен дағы настой жасадым. Мұны менен ұшы уақытқа дейін далай адамдарды сақайтып атабыз. Анан Миңдаба деген суусундугубуз бар. Мұны менен сахар, давление болгон адамдын денесиндеги ооруларды айыктырып атабыз. Bir жерде бар чөп, экинчи жерде жок. Жамгырда тербейсиң, күн тийгенде тербейсиң. Ошол кургатканыңа мындай күн тийиш керек эмес. Эжелбейс деген чөп бар, бул өтө ретки. Именно биздин бул чоңалайда болот. Дагы мышык тамыр бар, валерьянка, жапайсы. Атак көлдө егет, календула, ромашка, бардык мышык тамыр дем егет. Бул кургатуулары чөп терүүдө, мисалы үчүн эртең менен эрте тескейдикин теребиз. Тескей тараптыкын. Анткени тескей тарапта салкын болуп турат, күн тийбейт. Кечинде күнгөйдүкүн теребиз. Анан мында дагы айрым чөптөрдү түн түндө тере турган чөп болот. Айдын жарыгы менен. Аларды теребиз. Салкында терген чөп адамга аябай жагымдуу болот. Биз өзүбүздүн Көкторпок жайлоосунан, Султан Сара жайлоосунан, көлдүн, Айколдун талаасы, Жылы суудан, бияга Аксайдан терип келем. Карысам да ошол асказоонун арасынан элим үчүн даана дарычылык шыпаасы болсун деп, ошолорду кыдырып, жерден ошол зоонун арасынан, агын суунун бойлорунан теребиз. Кыргыз эли касиеттүү экен да, табиятка жакын эл экенбиз да. Ар бир табияттын сырын билген. Табияттагы жүргөн жан жаныбарлардын тилин билген. Адамга ички жан дүйнөгө байланыштуу болсо керек да. Көбүнчө жаратылыш өзгөргөндөн кийин эгип көбөйтө баштады да. Экпесек болбой калды. Аба өзгөргөндөн кийин кээ бир жерлерге чыкпай койду. Ошону коргойлу деп мен ошол тоого жаңгырай, кайың, карагай, арча, ошолорду тоого эгемин. Көчөттөрдү эксең, бир эле көчөт ошол жаратылышты коргойт, ынымдуулукту коргойт. Ынымдуулук канча сактасак, ошончо көтөрүлөт да, кийин жамгыр кар болуп түшөт. Айванаттар, чымчыктар ошондон дагы жеп, баягы жакшы болот да. Жешке тоодо дагы эч нерсе калбады. Бардык жок болуп атат. Жаратылышты коргош керек да. Климаттын өзгөрүшү бул азыр жаратылышка, табиятка, экологияга баарына эле тескери таасирин тийгизип атат да. Мисалы, жай жайга окшошпой, кыш кышка окшошпой. Биздин ата-бабаларыбыз жерди кандай бизге өткөзүп берген. Биз да ошондой бузбай, жакшынакай кылып өткөзүп беришибиз керек да. Бул өткөзүп бериш үчүн жанагы эле мен айткандай салттуу билимди жайылтышыбыз керек. Моуреке чөптү мисалы жаш кезинде каспагыла же болбосо касып атсаңар, уруктаганда каскыла дагы ошо каскан жерине кайра уругун акырын таштап көмүп койсоңор кийинки жылга чыгат. Менин оюмча Моуреке Кыргыздын илгерки ата-бабалардын каада салт, үрп адаттарын, ошолордун илгерки ичкен тамактарын көбөйтсөк, ошол жол адамдын көп оорусунан айыктырат балам. Бул азыркы айтылып аткан убакта эле оорулар бул согуштун убагында эле болгон. Суу чечек деген болгон, котур деген болгон. Илгери дары чөптүн күчтүүлөрү менен дарылап эле айыктырып койгон илгери. Ошол салттуу медицинаны туура көрүп, ошол биздин жолду ошо жолдошкон киши болсо иштеп кете алат. Анан айрымдары көп эле балдар келди. Дааны чөптү тааныйбыз, сиз менен иштешебиз деп. Бир ай иштеп мен кыдырган соого чыдай алышкан жок балдам. Буга да тырышчаактык керек. Тамырларды казып атканда 1 жылдык, 2 жылдык, 3 жылдыкка тийбеш керек. Мисалы
5 жылдыкка чейин тийбеш керек да. 5 жылдыктан ары 7 жылдык, 9 жылдык, 11 жылдыктарды касып алыш керек. Азыр бул тоодогу дары чөптөрдү баарын эле касып алып эле өткөзө бериштин кереги жок. Муну окутуу жүзүндө да элдерге айтып бериш керек. Анан дагы азыр көбүнчө сээп өстүрүп атышат да айылдарда. Мисалы сээп өстүргөндүн бул эки пайдасы бар да. Биринчи киреше булагы болот үй бүлөлөргө. Экинчи тоодогу табигый дары чөптөрдү сактап калабыз. Табиятты талкалаба, агын суга түкүрбө, табият менен жакын бол деп бизди тарбиялап келген да. Биз дарыгерчилик улуу чөптөрүбүз турат. Ал ыйык нерсе. Биздин таза булактарыбыз турат. Таза мөңгүбүз турат. Биздин Кудай берип койгон табиятыбыз турат. Табият менен болгон байланышыбызды эч качан жокко чыгарбашыбыз керек. Биз ошону кайрадан күчөтүшүбүз керек. Кайра ушул заманга ылайыктап, аны кайрадан байытайлык. Биздин келечек муун таза бойдон сакталып калсын. Келечек муундун жолу дайыма ачык болсун. Омин. Оң болсун, оң жолу ооматка жалгаш болсун. Оолуялар асырлаш болсун. Жамандык кайтыш болсун. Жакшылык жаныш болсун. Көктөн тилегенибиз элге, журтка, келечек муунга касиет болуп, кут болуп дарып кетсин. Амин.